Барыңыздарга дагы бир жолу салам, урматтуу бүгүнкү эфирибиздин катышуучулары. Мен сиздерге кыскача айтып кетейин. Менин атым доктор Турабеков. Биз атайын ушундай онлайн консультацияларды өткөрүп жаткан учурубуз. Азыркы учурда бул онлайн консультациянын негизги максаты ушул менин көзөмөлүмө жазылам деп жүргөн катталуучуларга колумдан келген жардамымды, сунуштамаларымды берүү болуп эсептелет. Менин көзөмөлүм чын эле пациенттерге пайдалуу же жокпу, же пациенттер башка жактан барып жардам издеген туура болобу, мына ошол нерсени ушул онлайн консультациям аркылуу түзмө-түз сиздер менен сүйлөшүп, баарлашып, биргеликте аныктайбыз. Анда эмесе биз суроо жообубузду баштай берели. Колуңуздарды көтөрө бериңиздер. Эфирге мен менен түзмө-түз чыгып, биз эмне онлайн консультациябызды баштайбыз. Айзада айым, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин кызым 6 жашта. Ошо анан жаңы эле эже айтып өткөндөй эле тамакты аз жейт, таттууну аябай көп жейт. Анан арып, эртең менен дайыма күндө эртең менен турганда оозу сасып калат да. Оозу сасып, анан тишин, тилин жуугандан кийин анан ошо сасык кетет. Анан аденоид бар бизде 3 степень, аны мен дарылап атам. Ошо анан кызымдын ошо негизи өзү 6 жашта, бирок мисалы двордо балдар менен ойноп атканда башка кыздар, кызым менен эле тең 6 жаштагы кыздар мага чоң көрүнөт да. Мындай алар чоң, поведениялары дагы чоң адамдардыкындай. А менин кызымдыкы наоборот 6 жашта болсо дагы өзүнүн алып жүрүүсү, сүйлөөсү да кеч чыккан, 4 жаштан кийин өтүп, анан өзүнүн алып жүрүүсү 5 жаштагы кыздардыкындай. Анан мисалы 2-3 күндө бир эртең менен турганда көзүнүн асты көгөрүп калат да. Ошо анан жандай эме болуп, синяк болуп, анан ошо арык өзү ошондой. Ошо. Анан ошого мен буга чейин биз Москвада турабыз азыр. Анан буга чейин бияктагы педиатрларга көрсөтсөм, ушундай тамагын оңдо деди, тамагын жакшылап бер, вредный жандай газировка, фастфуд андайларды бербе деп жалаң ошо атайын өзүнчө тамак жасап бер деди мага. Анан кызыма атайын ошо өзүнчө тамактарды жасап берем. Но все равно ошо мындай изменение жок да. Ошондой болуп атат. Ферритин текшерткенсиздерби, ферритинди? Ферритин ошо текшерте элекпиз. Ферритинди ошо сизге кайрылып, сиздин инстаграмдан тааныйм сизди, анан ферритин деп көп айтканыңыздан анан ферритинге эми текшертебиз да ошо. Ошо сиздердин случайда менин байкоом боюнча, скорее всего, ошол железодефицитный анемияны аябай окшош атат да симптомдоруначы. Айрыкча мисалы жанагынтип оозунун жыттанып калуусу, салмак кошуусунун начарлоосу, мисалы бүт ошол шириндикти жакшы көрүүсү, көбүрөөк шириндикке предпочтение берүүсүчү. Көрдүңүзбү? Көпчүлүк учурда шириндикти жакшы көргөн балдар буларда анемия болот да. Себеби эмнеге буларда анемия болот? Неге дегенде булар ошол ферритиндин астыгынан, анемиянын айынан энергияны кабыл алыша албай калат да буларчы. Энергия жетпей калат булардын мээзинечи. Анан лишь бы организм баягы эптеп өзүнө энергия алыш үчүн ошондой глюкоза өтө көп кармаган, углеводдорду кармаган азыктарды аябай жегизи келет, организм требует этет да. Анан барып туруп эле жеп баягы мындай обманывать этет мeenичи, мына глюкоза алып атам деп. Анан ал глюкозаны жеген менен бир аз эле ал энергия берет да, анан кайра эле энергия жок деп, кайра күчөп жанагы состояние кайра эле ошол нерсеге умтула берет да. Ушунун баардыгы жөнөкөй эле баягы көпчүлүк ата-энелер бул эчтеке болбойт, анемия эч кандай кооптуу эмес, анемияны оңой эле дарылап коет, железо эле өрүп койсоң айыгат турбайбы деп, көңүл бош мамиле жасап жүргөндүн айынан келип чыгат да. Бирок тилекке каршы ушу анемиянын айынан канчалаган балдар кыйналып атат, ушинтип канчалаган өнөкөт оорулар күчөп кетип атат, канчалаган балдар бул дүйнө менен кош айтышып кетип атат. Бул өтө жаман оору, чынын айткандачы. Бул баягы баланы билинбей жүрүп өлтүртө турган оору да, билинбей жүрүп талкалайт да, акырындык менен талкалап туруп жок кыла турган оору да. Бирок бизде көпчүлүк ата-энелер качан реакция кылып баштайбыз? Качан таптакыр эле болбой калганда, жана тамактан отказ берип, эчтеке жебей, иштери бузулуп, бүт нерсеси болбой калганда, анан кой көрсөтөйүнчү, могу бир бала болуп калбасын деп, анан баягы и так клинический фазасы күчөп, уже обострение болуп кеткен учурда кайрылабыз да. По идее, мисалы бүт мен мисалы Турциядан
баягы практика өткөнүмдө медипол клиникасынан өткөм да. Ошол жерде мен бүт түрктөр кандай мамиле кылышат экенин изилдедим да. Булар эмне кылат экен? Булар мен ошол жерде практика өтүп атканда бүт ошол менин наставниктарым айтат да, Бекжан, биз дейт мамлекет боюнча бизде ушундай приказ бар дейт да. Бала 4 айлык болдубу дейт, биз анемия барбы, анемия жокпу, бизде обязательно железо берип баштайбыз дейт. Элестетиңиз. Ана 6 айлыкка келгенде дейт текшеребиз дейт железолорун деп. Ферритиндерин текшерип дейт. Эгер жетишсиз болсо дагы дозаны көбөйтөбүз, азыраак болсо азайтып, уже профилактикалык дозада өскөнчө дейт, тынбайбыз бизде железо берүүдөн дейт. Ошон үчүн биздин элде жанагындай тамакка тиешелүү проблемалар аз дейт. Өнүгүүсү жакшы дейт, бойлору жакшы өсөт дейт, көп кайрыла бербейт дейт. Ошон үчүн биздин элде балдар ооруза дагы дейт, ОРВИ жана башка оорулар жеңил өткөрөбүз дейт. Мисалы мен көрдүм да, ОРВИ менен ооруган балдардын пневмония болуп кетип, жана биздин инфекционда жатып, жанагындайларга жатып калат го балдар. Андай жок да аякта уже. Обычный эле температураны эле көзөмөлдөшөт, физрастор сап коет, кичине ингаляция жасап коет, балдар ошентип эле айыгы чыгып кете берет. Себеби аларда өнөкөт анемия жок. Организми нормально убагында нормально чоңойт. Айрыкча могу баланын өсүп аткан учурунда еще неге балдарда, кыздарда анемия аябай көп кездешет. И аялдарда көп кездешет эки жакта. Биринчиден бала өсүп атат го, күн сайын өсүп атканда железо болгон потребность аябай күчөйт да булардачы. Организм ушунчалык железону көп кабылдап баштайт. Аябай көп керектелет. Себеби ар бир клетканын өсүүсү үчүн, ар бир булчуңдун өсүүсү үчүн, ар бир бойдун өсүүсү үчүн энергия керек. Энергияны эмне берет? Энергияны ушул железо өтө чоң роль ойнойт ошол нерседечи. Биздин бүт баягы дем алган абабыз, биздин жеген тамак аштарыбыз элементарно биздин ошол булчуңдарыбызга, сөөктөрүбүзгө жетиш үчүн жанагы эритроциттердин орду өтө чоң. Эритроциттер качан нормально иштейт? Качан бизде гемоглобин нормально болсо, качан бизде анемия жок болсо, ошол баягы кызыл клеткалар, ташуучу клеткалар жакшы иштейт да, көрдүңүздөрбү? Ошондой учур болгон. Деп ошол жерде мен вывод кылып, ошол практикадан кийин уже максималдуу түрдө анемия менен күрөшүш керек экен. Элдин ден соолугун, улуттун саламаттыгын жакшыртыш үчүн, нормальный кыргыздардын балдары нормальный дени сак болуп чоңойтуш үчүн анемия менен күрөшүш керек экен деген нерсени ойлонуп, ошондон бери мисалы анемия менен күрөшүп келем. Бирок эң өкүнүчтүүсү көпчүлүк ата-энелер өтө көңүл кош мамиле жасайт да. Как будто анемия өзүнөн өзү жок болуп кетчүдөй. Кээ бир ата-энелер кой, мен бозо берип эле балам айыктырып алам дейт. Элестетиңиз? Бозо ичирип эле, мен уйдун тилин берип эле айыктырып алам баламды дейт. Зачем мага препараттар дейт. Бирок тилекке каршы ал мисалы элементарно ошо уйдун тилин берип айыктырыш үчүн 5-6 уйдун тилин жеш керек болот да күнүнө. Бул невозможно нерсе да. Билбейт алар канча миллиграмм керек ар бир килограммга, чтобы железо дефицитин анемияны дарылаш үчүн. Көрдүңүзбү? Анан эң жаман нерсе бизде могу темир кармаган препараттардын сапатсыздар өтө көп да. 90% препараттар начар да, мындай сиңүүсү начар, побочный эффект аябай көп берет. Ошонун айынан баягы темир ичкен балдардын ичи өтүп кетет, кузуп кетет. Ата-энелер коркуп кой эле муну бербей эле коюн. Мындан көрө жөн эле анемия менен жүрө берсин деп вывод чыгарып коюшат да, көрдүңүзбү? Ошондуктан биздин задача бул жерде сиздин кызыңызга идеалдуу сиңе турган, идеалдуу жардам бере турган, эффективдүү, коопсуз, сонун оригинал препараттар менен кызыңыздын ден соолугун жакшыртышыбыз керек да. Мен сизге бир нерсени айтып кетейин. Ушул учурга чейин мага анемия менен 1000ден ашуун адам кайрылды да, ушундай железо дефицит анемия менен. Бирок 100% бардыгында эффект болду да. 100% ферритиндин до лечения көрөбүз, ферритинди после лечения көрөбүз. Бул деген сөз менин жазган тактика лечениям 100% гарантированный эффект берген учурлар болду да. Любойунда даже сложный пациенттер болду. Ферритини даже 0,01ден да төмөн түшүп кеткен адамдар болду да. Анда учурда уже реанимацияга жаткырып аларды железо куюш керек болчу, бирок единственный оригинальный, нормальный, подобранный доза менен ошол пациенттер айыгышты да. Көрдүңүзбү? Канчадан мындай бактылуу энелерди көрдүм, ушул элементарный анемияны дарылашкандан кийин баягы балдары ойношуп, күлүшүп, оорулары чекесинен кеткенде, баягы энелер жөн эле шок болот да. Ушу анемияны дарылап койсо эле ушунча айыгып кетет беле, эмнеге буга чейин кылбай жүрдүм деген учурлар көп болду да, көрдүңүзбү? Ошондуктан биз сөзсүз түрдө бул нерсени кылышыбыз керек. Терең изилдөө кылып, анализтерин көрүп, шашпай бардыгын анамнезин чогултуп, биринчи биздин задача ошол бүт организмдин нормалдуу түрдө иштөөсүн камсыздай турган микро макро элементтерин толуктайбыз. Алар толуктагандан кийин уже анан кийин бардыгы идеалдуу нормага келгенде кызыңыз уже өзү эле тамактарга болгон аппетити ачылып, шидиндиктерди жебейт, тескерисинче белокко бай азыктарды жеп, мөмө жемиштерди жеп, кыскасын айтканда бардыгын сбалансированно жегенин камсыздашыбыз керек да, көрдүңүзбү? Анан дагы бир эң негизги ошибка биздин ата-энелерде мындай ошибка кетиришет да.
баягы лечение кылат анемиянычы. Мынакей ферритини буга чейин мынча болчу, лечениядан кийин мындай болду, демек кызым анемиядан аякты болду деп туруп железо берген токтотуп коет да. Бирок урматтуу ата энелер, сиздерге айтар кеңешим, мына сизге да айтар кеңешим, железаны түрктөрдөн, мисалы, башка Европа өлкөлөрүнүн, Америкада да ошондо токтотпойт, бергенин токтотпойт. Железаны или биз лечебный дозада беребиз, или профилактикалык дозада беребиз. Короче, 13-14 жашка чейин, типа 18 жашка чейин деле сөзсүз түрдө бир аз эс алууларды кылып берип жүрүш керек да. Бул себеби бала ошончолук көп кабыл кылат да, көрдүңүзбү? Анан эгерде баягы питанияны аябай сбалансированный кылып, темир кармаган азыктарды сонун жеп, сонун болуп атса, анда кээ бир учурларда мисалы токтотуп, бирок кайра текшерип, кайра мониторинг кылып 6 ай сайын азайып кеткен болсо лечебный, ушинтип бала мындай здоровый, жакшынакай, булчуңдары жакшы өзүп, телосложениясы, бардык жагы калыптанып, иммунитети жакшы болуп, здоровый, жакшы социалдык жактан, памяти, мына бардык жагы жакшы болуп өзүбүздүн кааласак, анда ушундай форматта кам көрөлү. Чын, балага кам көрүүнү көпчүлүк ата энелер минтип ойлошот. Эптеп бир тамак жасап берип койсоң, эптеп прогулка кылып койсоң, көчөгө алып чыгып, анан чала була бир жерлерден, Инстаграмдан витаминдерди угуп алып, ошолорду алып берип, бир ай берип койсоң, ушул балага кам көрүү деп ойлошот да. Бирок андай эмес, урматтуу ата-эне. Ошондуктан мен азыр мисалы медициналык сабаттуулукту жакшырталы, ичине балага туура кам көргөндү үйрөнөлү, баланын астын жууп коюп же тамагын убагында берип коюп, бул толук кандуу кам көрүү эмес. Келиңиздер урматтуу ата энелер деп мисалы ошол блогду Инстаграмда алып барып, айтып ошол жерден жеткиргенге аракет кылып атам да. Бирок тилекке каршы биздин кыргыз элибиздин медициналык сабаттуулугуна буга чейин эч ким деле салым кошкон эмес да, эч ким деле айткан эмес. Бардыгы эле бир нерселерди айтат, недоказанный бир информацияларды айтып, эл деле мындай түшүнбөй калган да, көрдүңүздөрбү? Бирок 90% жоопкерчилик бул ата энеде. Канчалык сиздер медициналык жактан грамотный болсоңуздар, ошончолук балаңыздарга туура кам көрөсүздөр, ошончолук здоровый чоңоет балдарыңыздар, бардыгы идеалдуу болот да, көрдүңүзбү? Ошондуктан бул нерселерге көңүл буруш керек. Дагы сурайын дегем, эми азыр ошо айтып атышат го, жана турецкий фирма Орзакс деген витаминдерин бериш керек депчи. Мен практикамда канча пациент ичти, эч кандай эффект болгон жок. Орзакстын энеси сертификаты жок. Жөн эле катардагы бир витаминдер. Эми аны бирөөлөр ташып келип эле септеп эле реклама кылып эле ушул жакшы экен, Орзакс сонукен. Бирок тилекке каршы алар элементарный энеси сертификаты жок препараттар да. Ошондой. Дарылоону кандай кылсак болот ошондо? Дарылоону мындай кылабыз. Сиз 0556 800 600 деген номерге жазасыз. 6 айлык көзөмөлгө катталасыз. Анан ошол жерден көзөмөлдү баштайбыз. Мен сизге сиз бүт айтасыз. Короче, кызым мындай болуп төрөлгөн, мындай баарын жазасыз. Анан мен сизге анамнестик суроолорду түзөм. Аларга жооп бересиз. Андан кийин мен анализтерин иштеп чыгам. Как раз жана ферритиндерин баардыгын жазып берем, керектүүлөрдү, эң негизги доказанный анализдер жазам. Андан кийин сиз аларды барып, ошо Москвада болсоңуздар, инвитродан тапшырасыздар. Helix деген деле бар Москвада, андан деле тапшырсаңыздар болот. Бул инвитро уже более баягы стандарттары, единица измерениялары доказательный медицинага жакын да. Тапшырасыздар, аны тапшыргандан мага ошол эле медликтен фото кылып жөнөтөсүз. Доктор, короче, мына анализдер чыкты, мына мындай. Анан мен ар бир анализине деталдуу түрдө түшүндүрмө берем. Бул эмне анализ, эмнеге мындай чыкты, эмнеге референсный значениясы мындай. Баарына түшүндүрмө бергенден кийин МКБ-11 боюнча мен предварительный диагноздарды айтам. Сиздин кызыңызда, короче, мондай нерселер аныкталды. Эми биздин задача ар бирин өз убагында чок кылышыбыз керек деп. План лечения түзөм, тамактануусун түзөм, баарын түзүп туруп сизге жиберем. Анан сизге кызыңызга индивидуальный дневник түзөм, көзөмөл дневниги. Көзөмөлдүн эң негизги өзгөчө кыла турган нерсе ушул дневник да. Анан сиз күндө толтурасыз. Кызым мындай болду, тигиндей болду, бүгүн мондай тамактарды бердим, дарысын сатмынча бердим, дарыдан кийин эч кандай реакция жок, жакшы сиңирип атат, баары жакшы, или какой-то дополнительный суроолор, кызыңызда болгон белгилер, баардыгын жазып, күн сайын мага жөнөтүп турасыз. Анан сиздин жөнөткөн баардык маалыматтарды мен изменения кылып туруп анализ кылам дагы, анан полностью ошонун негизинде дагы жаңы коррекция кылып киргизип, ушундай форматта кызыңыздын бүт жана оорулары, проблемалары, көйгөйлөрү кеткенге чейин көзөмөл уланат да. Көрдүңүзбү? Эң башкысы ачыгын айтып койгон, көпчүлүк энелер аябай жалкоо болот да, негизичи. Башында баягы 5 күндө, ой, доктор, сонун турбайбы, мен баарын жазам, мен аябай ответственныймын, мен өтө сонунмун деп 5 күн сонун жазат. Анан уже 6-күндөн баштап баягы эне жок да уже. Эмне болдуңуз, неге жөнөтпөй атасыз? Ой, доктор, коноктор келип калды, ой, тигиндей болуп калды. Бирок ден соолукка келген андай жоопкерчиликсиз мамиле кылбаш керек. Ошон үчүн бул жерде 90% жоопкерчилик сизде болот. Себеби күндө жөнөтүп туруш керек. Именно сиздин күнүмдүк толтурган маалыматыңыз
ошол кызыңыздын түздөн түз айыгуусун камсыздай турган нерсе экенин эч качан унутпаңыз да. Көрдүңүзбү? Ушундай форматта иштешкенде гана анда результат болот. Жөн эле жанагынтип могу дарыны мына жазып берем, ушуну ичирип коюу 3 ай. Анан 3 айдан кийин келгиле эмне болгонун көрөбүз. Андан эч кандай изменение болбойт. Себеби дегенде бул жерде глубоко изучать этиш керек. Глубоко анализ кылыш керек, терең изилдеш керек, терең сурамжылоо кылыш керек, анализтерин көрүшүбүз керек. Ошого жараша иш кылышыбыз керек. Анан күнүмдүк жанагы дневникти жөнөтүп туруш керек. Мына ошондо гана биз жеңишке жете алабыз да. Любой ооруну мен негизи бул нерсени алтын формула деп айтат элем да. Любой ооруну дарылоонун алтын формуласы мына ушундай да. Күнүмдүк көзөмөл. Неге мисалы адамдар больницага жатканда батыраак айыгып, батыраак өздөрүн жакшы сезип, ушинтип кетет да, больницага жаткан учурдачы. Себеби больницада күндө көзөмөл, күндө контроль, баарын убакыт көрүп, ушундай да. Биз ушул эле нерсени онлайн форматта ишке ашырабыз да. Көрдүңүзбү? Ушул эле нерсени. Бул нерсени офлайн консультация менен невозможно. Көпчүлүк катталуучулар айтып берет: "Ой, доктор, сени барып бир көрүп коелучу. Сен кызымды хотя бы бир көрүп койбойсуңбу? Эми офлайн консультация жакшы го. Эми бир жерлерин карап, тияк биягын кармалап, ошентсең жакшы болот эле да, анан ошондо айыгып кетет." Бул жөн эле бул баягы мына көпчүлүк адам түшүнбөгөн эле нерсе да. Эми биз көнүп калганбыз да ошол нерсегечи. Типа врачка барасың, анан ал умный вид менен тиягын биягын кармалайт, аскультацияны кулакка салып, жүрөгүн угуп, тияк бияк кылып. Бирок азыркы современный медицинада, доказательный медицинада биз диагноздарды эмненин негизинде коебуз? Анализдердин негизинде, анамнездин негизинде, сиздин айтып берип аткан күнүмдүк маалыматтарыңыздын негизинде коюлат да, көрдүңүзбү? Вот ушундай. Ал жөн эле көрүп коюп эле эки жагын кармалап койгондон ал эчтеке өзгөрбөйт. Ал дары жазып, шаблонный эле бир нерселер жазып берип коюш, это очень легко, мисалы 500 сом алып туруп, мына кем болгон. Бирок бертең Кудайдын астына барганда да жооп бере турган учур келе турмат катталуучу. Мен мисалы бул ар бир пациент врач болгондон кийин ар бир пациентке жоопкерчилик алыш керек. Реал түрдө ошол пациентке жардам бере турган нерселерди жасаш керек. Жөн жок эле эптеп врачтын милдети бул эптеп-септеп бир дары жазып берип коюп эмес да. Врачтын задачасы бул пациентке айыгуу учуруна чейин жардам берип, пациентти контролдоп, колдоо көрсөтүп, күн сайын көзөмөл кылып, анын айыгуусун камсыздоо да туурабы. Сиздер мага мисалы ошон үчүн кайрылып атасыздар да. Жөн эле доктор, мага эмнени жазсаң деле жаза бер, лишь бы бир нерсе жазып берип кой, болду. Типа сенин жазганың 100% иштейт деп ишенип, бул түркөйлүк да, түркөйлүктүн же андай мүмкүн эмес. Ал невозможно андай нерсечи, көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен дайыма айтам. Жөн эле баягы офлайн консультация десе көп эле ойлошот да. Типа офлайн, да, кээ бир офлайн консультация реал түрдө пациентти көрүш керек. Мисалы, стоматологдор. Стоматолог тишти көрмөйүнчө аны дарылоо мүмкүн эмес да. Аны онлайн невозможно. Хирургтар мисалы аппендицитти онлайн кантип кылат? Аны уже больницага жаткырып офлайн көрүп, прошипывать этип, бүт көрүш керек аны операция кылыш үчүн. Андай учурлар бар. Бирок могу анемияга окшогон нерселер, терапевтический моменттер бул 80% адамдарда кездешкен оорулар. Мондай өнөкөт оорулар, мына өнөкөт состояниялар булар онлайн көзөмөл менен дагы сонун абалда айыгуу мүмкүнчүлүгү болот да, көрдүңүзбү? Анан көпчүлүк мындай форматта, мына сиз айтып атасыз, Москвада мен орус врачтарга бардым депчи, орус врачтарын деле типа газировка бербе, тигини бербе деп айтып койду. Аны деле кылып атам, бирок эффект болбой атат дедиңиз. Көрдүңүзбү ошондой да? Сиз бир эле жолу врач менен контакт болосуз, болду. Сиз ал врачты унутасыз, ал врач сизди унутат. Кайда экинчи жолу ал врачка барсаңыз, я вас не помню дейт, или кагаздан көрүп эле, мурда келген кезиңе деп коет. Болду. Сиздердин кызыңыз ошончо күн ичинде эмне болду, эмне изменение болду, эч кимдин эле иши жок да, көрдүңүзбү? Вот ушундай да. Ошон үчүн азыр мына айыкпай жүргөндөрдүн саны эмнеге көп деген суроо туулат. Эмнеге көп себеби дегенде жанагындай эле да. Баягы бир барасың, бир нерсе жазып берет, аны ичесиң, айыкпайсың, дагы бирөөнө барасың, аны жазып берет, андан айыкпайсың, дагы бирөөнө барасың, убактылуу кичине айыккандай болосуң, дагы болбойт. Ошонун итабозунда адам айыкпай эле ошентип жүрө берет, ар жерге барып элечи. Анан эмне болот? Урдум да кол койдум дейт, анан медицинаның болбогон нерсе экенин. Анан кимдерге барат? Табыптарга барат, чөп чарларды саткандарга барат, көз ачыктарга барат. Ушинтип жүрүп эле анан адам кайра аларга баргандан побочный эффект алат да, алар да болбойт экен деп, адам үмүтсүз состоянияга түшөт. Өтө оор абалга түшөт. Мен айыкпай турган адам турбаймын. Значит, мага эч ким жардам бере албай койду. Значит, мен ушундай адам экен. Мен эч айыкпайт экенмин. Мен өмүрүм ушинтип оору менен өтөт экен деп өтө жаман абалга кабыл кылат да адам. Ошондуктан далилденген медицина бул системный подходду талап кылат. Далилденген медицина деген бул өзү негизи ушундай да, баягы фактылардын негизинде, конкрет түрдө илимий клиникалык изилдөөлөрдүн негизинде курулган нерсе да. Көрдүңүзбү? Мен да ошол нерсени мына ушул көзөмөлүмдөн пайдаланууга аракет жасайм да. Себеби сиздин күнүмдүк берген информацияңыз кызыңыз тууралуу бул баасы жок нерсе да, баасы жок. Көрдүңүзбү? Ошондой. Чоң рахмат, доктор. Кандай суроолоруңуз бар?
Ошо канчалык сиздин көзөмөлүңүздө болот? 6 ай көзөмөлдө болот. Башында хотя бы 6 айлыктан баштайлы, анан уже 6 ай ичинде бирок колдон келишинче могу айтып өткөн, бүгүнкү айтып өтпөдүңүзбү, проблемаларды уже чечүү мүмкүнчүлүгү болот да. Рахмат чоң. Амандыкта туруңуз анда. Макул. Түзмө-түз эфирге кошула албасаңыздар дагы пикирлериңиздерди жазып кетсеңиздер болот. Бүгүнкү эфирден балким сиздер деле өзүңүздөргө пайдалуу бир нерселерди алдыңыздар. Комментарийге жазып кетиңиздер. Эмнелер сиздерге пайдалуу болду? Бардык эле суроолоруңуздарга себеп дегенде бирөө суроо берип атканда, бирөөңүздөр угуп отуруп, ошол суроого деле жооп ала аласыздар да, көрдүңүздөрбү? Мына ошондой форматта эгер пайдалуу болгон болсо, комментарийге пикирлериңиздерди бөлүшүп кетиңиздер. Анан бүгүн сиздерге эң жакшы жаңылык, мурунку эфирибиздин записи дагы чыгат. Бул эфир дагы буйруса YouTube каналыма жүктөлөт, дагы да кайталап көрсөңүздөр болот. Эң башкысы сиздерге айтар нерсем, урматтуу катталуучулар, билип коюңуздар. Адамды күн сайын көзөмөл кылмайынча аны айыктыруу мүмкүн эмес. Ушул нерсени эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ар бир адам айыгууда өзүнө толук кандуу жоопкерчилик алып аракет керек. Бул медицина ушундай так илим, бул илимде жөн эле бир чуудан нерсе болуп кетпейт. Эч качан андай чууданы күтпөңүздөр. Өзүнөн өзү жакшы болуп кетет деп күтпөңүздөр. Жок, аракет кылыңыздар. Конкрет түрдө Аллах Таала деле айтат. Ооба, биз Аллахка таянабыз, биз мусулмандарбыз, бардык шыпаны берүүчү, ооруну берүүчү Аллах Таала. Бирок себептерди кылганды унутпашыбыз керек. Себептерди жөн эле кылып коюу дагы жетишсиз. Себептерди биз конкреттүү түрдө далилденген, изилдөөлөрдөн өткөн, реал түрдө жардам берген, коопсуз, ден соолукка зыянсыз, реал түрдө пайдасы бар гана себептерди колдонушубуз керек. Андай себептерди колдонууда мен доктор Турабеков сизге колумдан келген бардык аракетимди кылам. Өзүмдүн бүт чет өлкөлөрдөн алган, бүт ушул дүйнөлүк гайдлайндардан алган, чет өлкөлөрдөн топтогон тажрыйбамды колдонуп, ушул 4800дөн ашуун пациент азыр менин практикамда көзөмөлүмдөн өтүп дарыланып жаткан бүт ошол тажрыйбамды колдонуп, сизге 100% күчүмө арнап, сиздин оорулардан кутулууңузга колумдан келген салымымды кошом. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Сиздер менен болгон мен Мекжан Турабеков. Баарыңыздарга ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Бир нерсени билип коюңуздар, ар бир оорунун шыпасы бар, ар бир оору айыгат. Анда эмесе амандыкта туруңуздар.